Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен Абдурасул, фамилиям Абазбек болот. Улуу атат, Саламатсыздарбы? Улуу атат. Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн Кыргыз Республикасындагы илимий иштер боюнча проекттер менен жыйын өткөрөлү деп пландаштырганбыз. Жылдыз жакшылык бүгүн уюштуруп атат. Баарыңыздарды онлайн болсо да көрүп турганга кубанычтамын. Бизде биринчиден бир ай, 2 ай мурда Билим берүү жана Илим министрлигинде реорганизация жүрдү. Анын алкагында функционалдык милдеттер алмашуусу болду. Мурда Улан Эсенбек Ишмамбет Акунов сиздер менен иштеп аткан болсо, азыр кесиптик билим берүү жана илим жоопкерчилиги, ошол чөйрөгө жоопкерчилик толугу менен мага өттү. Эми жогорку кесиптик билим берүү менен илим бир багытта болот. Туура деп эсептейбиз. Бул биринчи өзгөрүү. Ошондуктан биз сиздер менен мындан ары дагы тыгыз иштейбиз деген үмүттөмүн. Экинчиси, ошол өзгөртүү болгондугунун алкагында илим боюнча башка алмалыкта дагы начальник алмашты. Сизде таанышып-билимдер болуш керек. Бизде Жылдызбек Жакшылыков болду. Мурда буга чейин Ала Тоо эл аралык университетинде иштеген, сырттан окуп келген, PhD докторлугун ошол жакта жактап келген. Сиздер менен мындай иштиктүү жумуш алып барат деп ишенип турабыз. Ошондуктан ушул багытты ушул кишинин колуна тапшырып атабыз. Үчүнчүдөн, сиздер билесиздер, бир топ кесиптик билим берүүдө, жогорку кесиптик билим берүүдө бир топ жогору жумуштар жасалып атат. Алардын ичинде өзүңүздөргө маалым болгон 5 жогорку окуу жайга өзгөчө статусту берүү, ошонун алкагындагы жумуштар жасалып атат. Бир топ жогорку окуу жайлары бириктирилди. Анын алкагында аларга өзгөчө статусуна жараша административдик, финансылык, анан эң башкысы академиялык багыттагы эркиндиктер берилди. Аны менен бирге биз, сиздер да жакшы билесиздер, албетте илим багыты толугу менен өзгөрүшү керек. Анткени бүгүнкүдөй акыбалда биз илимди өзгөртө албайбыз. Эмне өзгөрүш керек? Мына биз сиздер менен чогуу чечишибиз керек, албетте. Кеңешип чечебиз. Бир нече подходдорду өзгөрүшүбүз керек. Мына биз указдын долбоорун макулдашууга киргизип атабыз. Указ чыкканда айталы, жыйынтыгына кандай болгон өзгөртүүлөр болот. Биздин эң негизги аракетибиз, алдын ала айтып кое турган болсом, биздин эң негизги аракетибиз илим, Улуттук илимдер академиясынын эле болбостон, илим сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлардын базасында болуш керек деген негизги максатыбыз болуп атат. Ошол максаттын алкагында укуктук ченемдик актыларды, тиешелүү регулятивдик документтерди жасашыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, билимди кантип баалайбыз? Илимди баалоонун методикасын өзгөртүшүбүз керек. Албетте бул жерде силердин кеп кеңешиңер абдан маанилүү болот. Биз бүгүнкү дүйнөлүк тенденциялардын алкагында кетишибиз керек. Илим бул бир эле өлкөнүн ичинде өнүкпөйт, аны жакшы билесиздер. Дүйнөлүк тенденция, дүйнөлүк илимде кандай жаңылыктар болуп аткан болсо, биз алардан калбастан ошол багытты көздөй кетишибиз керек. Мына Жылдызбек Жакшылыковго биз конкреттүү милдет такканбыз, койгонбуз. Ушул наукометрияны жасагыла, скопус менен ченегибизди, башка инструменттерди колдонобузбу, аны биз сиздерге алып киргизебиз, сунуштайбыз. Анан кийин
Al ölçөй турган инструменттерди киргизүү менен бирге эле биз окумуштуулардын ошол инструменттердин негизинде кошумча мүмкүн рейтингин чыгарабыз. Окумуштуулардын рейтинги чыгыш керек. Ал индивидуалдык рейтинг болуш керек Кыргызстан боюнча. Муну жасап жүрөбүз, билесиздер. НААР агенттиги университеттердеги билим берүү программаларын баалаганда индивидуалдык окумуштуулардын дагы рейтингин чыгарып жүрөт. Андан сырткары биз илимий мекемелердин рейтингин чыгарышыбыз керек. Ал тармактык илимий мекеме болобу, университеттеги илимий мекеме болобу, же Bilimler Akademiyasının алдындагы илимий институттар болобу, баарына бирдей мамиле жасалып, ошонун алтарында рейтингдер чыгыш керек. Үчүнчүсү, биз көптөн бери айтып жүрөбүз, ишке башталатканы бар, бирок толук кандуу механизмдери иштеп баштай элек. Мамлекеттик буйрук менен иштөө, илимий мекемелердин мамлекеттик буйрук менен иштөө механизм жолго коюшубуз керек. Төртүнчүсү, жылына 146 миллион сом бөлүнөт деп атасыңарбы? 150 миллион болсо, ошонун алкагында биз илимий гранттарга берип атабыз. Ошол илимий гранттарга берилүүчү көрүүлөр айтышы мүмкүн, көп деле акча эмес, бирок ошол бериле турган акчанын биринчи натыйжалуулугун камсыздашыбыз керек. Экинчиси, мамлекет үчүн приоритет болгон багыттарды аныкташыбыз керек. Ошого жараша ал грант берилиши керек. Ал көбүнесе мүмкүн бул менин видением, менин көз карашым болуп атат. Менен дагы сиздер менен сөз түрдө кеңешебиз, биздин өзүбүздүн видениябызды айтабыз, агай дагы айтат. Ошол приоритеттерди аныктап, ошонун алкагында жүргүзө турган изилдөөлөр болуш керек. Болбосо биз акчаны беремиш, бирөөлөр алымыш болуп жүргөн, баягы порочный кругтан чыгыш керек деп эсептейм. Албетте биз анан Жылызбек Жакшылыктын ушул башкармалыктын башчысы катары эң негизги милдети бөлүнө турган гранттын колдон келишинче ачык, айкын бөлүштүрүлүшүн камсыздоо. Ага жасала турган экспертиза, анын экспертизанын инструменттери, платформа, ошонун баары жасалышы керек. Буюрса болот, анткени Жылызбек агай буга чейинки иштеген ишинде ошондой системаны, платформаны түзүп иштеп келген. Демек, ошол маселени ордуна коет деп сеним турабыз. Мына ушул негизинен сиздерге айта турган жумуштар ушулар болуп атат. Биз сиздерге бул нерсе жаңылыктардын баарын беребиз, түшүрөбүз. Анан сиздердин пикириңиздер маанилүү, албетте. Мына сиздер бул сунуштарыңызды биз күтөбүз. Сөзсүз түрдө Билим берүү министрлиги саясатты камсыздайт. Ушул багыттагы саясатты биз жүргүзүшүбүз зарыл. Ушул багыттагы саясатты сиздерге сунуштайбыз. Бирок ал сиздердин дагы ой пикириңерди эске алыш керек. Биринчиси, экинчиси, урматтуу кесиптештер, урматтуу илим боюнча проректорлор, сиздер биз менен бир чогуу бир багытты көздөй кетип баратабыз. Баардыгыбыздын каалаганыбыз ушул илим чөйрөсү өнүксүн, өссүн деген максат. Ошол максаттын алкагында биз сиздер менен чогуу бир команда катары иштешибиз керек деп эсептейм. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен ал сөздү Жылызбек Жакшылыкка берейин. Сиздердин уруксатыңыздар менен мен коллегалар, мен дароо эле өзүмдү тааныштырып кетейин. Аты жөнүм Жылызбек Жакшылыкович. Илим бөлүмүндө командабыз менен буюрса сиздер менен иш алып барабыз. Азырынча онлайн таанышып жатабыз. Буюрса Бишкекке келгендер менен, Бишкекте болгондор менен бетме бет таанышууну көздөйбүз. Келсеңиздер, кабинетибиз ачык, тыгыз иштешебиз буюрса. Регламент боюнча канча болду Самат?
Регламент боюнча негизи 1 саат каралган. Ага чейин чыгууга аракет кылабыз ого. Калган убакытты сиздердин суроо жооп калтырабыз. Биринчи маселе Birinci mesele Ministerlikten İlim bölümünün başçılığından keyin buyrukların atkarılışı. İlim bölümünden baragan 4-5 buyruk var eken, uşolordun atkarılışının sapatı, sanı boyunca mesele var eken, buyursa alar boyunca çökütöz. Bundan keyin başkaça işteyiz, sanarip işteyiz. Her bir mekemede ankeni bu buyruk biz çıkarbaylarız. Hükümetimizge gelip de oşanın düşünüp buyrukların atkarılışını gözümüzde gösterdiği işiniz. Her bir mekemenin birbirinden işleşiriz. Atkarılığın boyunca. Çok jakты biz gözümüzde koysamızlar komandanız bilen. İkinci, bu sizler için sizlerge bir vakit berilip tapşırılıp жатқан millet bizge jogorku jaktan ministr tarafından bunday masele gelip düştü. İlim yetişkenliklerimiz var, albatta. Bирок жеткиликтүү көрсөтө албай жатабыз, же болбосо жеткире албай жатабыз, же болбосо жанагы индустрия 4.0 логикасынан чыккан идея монетизация кыла албай жатабыз деген маселе коюлду. Бул абдан чоң маселе, баарыңар билип турасыңар муну. Өзгөчө илим поздорго катуу тиет бул сөз. Илим кылып келип жатабыз, илим кылып жатабыз, ине менен кутуп казгандай деп айтабыз. Бирок акыр аягында дүнө жүзүндө тенденция ушундай болуп атат да, монетизация параметри көрүнбөй калса, илим кылган илимибиз дагы көрүнбөй калып жатат да. Ошондуктан мүмкүн болушунча университеттин ичинде популяризация кылуу илимди. Bundan keyin kılgan işlerimizi görgöze bilүү. Şunun alkağında biz bir ideyaga geldik. Her bir üniversitetin dengelinde ilim yetişkinlikler var. Misalga aytsak, dünyalık dengeldeki bazalar var bilesizler. Web of Science olsun, Episcopus olsun, Scopus olsun, jana başka. Oşol bazalarda makalalarımız bizim ilim pozdorumuzda makalaları jarıyalanıp жаткан болушу мүмкүн. Алар ондо, жүздө цитата болсо шилтеме алып жаткан болушу мүмкүн. Мисалы айтайын да, илимий жетишкендик катары. Бул дагы бир илимий жетишкендик. Экинчи, кандайдыр бир конструкция иштелип чыккан болушу мүмкүн силердин инженерия факультетинде. Ал кандайдыр бир деңгээлде монетизация болуп жаткан болушу мүмкүн. Жана башка ушундай илимий жетишкендиктерди ар бир университеттен бирден деп санасак, бүгүн тизмени карадык, 73 биздин мекеме бар экен, жогорку окуу жай бар экен, 74. Ар бир университетте бирден деп санасак, 74 биздин жакшы жетишкендигибиз бар деп объективдүү түрдө санасак болот да. Мисалга ала кетсек, кече бир университеттин магистрантынын бир проектиси жөнүндө окуп калдым да. Өзү көп адамдарга очки жазаптыр. Өзү жазап, тестировать этиптир да азыр. Астында стол чыкса стол, бак чыкса бак, таш чыкса таш, банан чыкса банан деп айтып берип атат кулагына. Кандайдыр бир деңгээлде бул ишке ашып азыр бир прототип жасалыптыр. Эми ушуну башка чет мамлекетте албетте бар мындай очкилер, бирок ошол очкини абдан арзанга жасай алам
керек болса сауап болсын деп жатады да, ушу магистрдин балачы, магистранткасы. Бул мисалы илимий жетишкендик. Программасын өзү жазыптыр, эксперименттерден өткөрүптүр, башка дагы илимий яналар өтүп кетсе болот дегендейчи. Анан ошону монетизация кылса болот, коммерциализация кылса болот. Ушул сыяктуу ар бир университетте мен ишенем бар. Силерде ар өзүңөрдүн багытыңарда. Медицинада өзүнчө, гуманитарияда өзүнчө, укук факультеттеринде өзүнчө кандайдыр бир деңгээлде жетишкендиктер бар. Мына ушул экинчи пункттун алкагында сиздерден 4 минутада 4-7 деп койдук, бирок кааласаңар андан да кыска кылсаңар болот. 7 минутадан ашпай турган кыска видео тартып, муну кандай форматта кылсаңар болот? Интервью форматында кылсаңар болот. Же болбосо презентация форматында кылсаңар болот. Ал жагы креативдүүлүктү силерге таштап жатабыз. Университеттин бир же болбосо бир канча баардыгын сынап салбаганда эң алдыңкы деген мисалы топ 3 жетишкендиктериңерди 4 минутадан 7 минутага чейинки кыска видео тартып биздин илим маймылча собачка edu.gov kg адресине жөнөтүүңүздөрдү сурайбыз. Биздин кызматкерлер ар бир университетинен бири-бирден иштешет. Ишине өз убагында жөнөтөбүздөр. 14 биздин дедлайн. 21 бул сапат үчүн, сапаттарын текшеребиз. Бул биз үчүн өзүбүз үчүн дедлайн. 28-ден баштап биз жарыялайбыз. Буюрса сиздерге 4-7 минуталык видео үчүн бир жумалык убакыт жетет деп ойлойбуз. 80%-ыңар берсеңер, калган 20% кийинки 21-не чейин мээли убакыт беришибиз мүмкүн. Бул маселелер боюнча анан суроо жооп учурунда дагы суроолоруңарды сурасаңар болот. 3-чү пункт боюнча бул илим күнүн белгилөө боюнча бирдиктүү аракет. Ой пикирлер, форманы толтуруу бүгүнкүгө чейин биз болжол менен 38 киши менен байланыштык. Ошонун 30га жакын толтурду, дагы 8 киши калдалар толтуруп койсоңуздар. Ал жерде илим күнүн уюштуруу жөнүндө идеялар айтылып жатат. Ошонун баарын чогултуп туруп биз аягында сунуштарды беребиз. Сунуштарды бербесек, жанагындай өз алдыңарча уюштурасыңар, анткени бул министрдин өзүнүн жеке кандай десем максаты болот. Ар жума аппаратта көтөрүп жатат. Илим күнүн бул жыл башкача өткөрөлү. Жөн эле иш-чара кылып өзүбүздү чарчатып койбойлу. Элге үмүт берели деп жатат да. Элге үмүт берели. Кылынган иштерди көргөзөлү. Болсо кыла турган иштерибизди жарыялайлы дейт. Иш-чара кылып, жыл сайын кайталанмай иш-чаралардын аралалып башкача нерсе кылалы дейт. Көргөзмө кылалы дейт. Конкурс кылалы дейт. Кыскасы, илим күнүндө адамдар, жалпы коом, студенттер илим күнүн экенин сезишсин дейт да. Бул үчүн силердин кухняда жетиштүү продукт бар деп ойлойм. Интеллектуалдык продукттар, материалдык продукттар. Балким ишке ашып жаткан көптөгөн илимий табылгалар бар. Ушулорду чыгаруу менен, жыл ичинде кыла тургандарды жарыялоо менен ушундай нерсе кылабыз. Илим күнүндө жарыялап жатабыз. Илим күнүндө сөзсүз куттуктоо эмес. Куттуктоо качан болот? Мисалы, Союздун учурунда илимпоздор, космонавттар айга конгондо куттукташкан да. Ошол сыяктуу биз айга конмоюнча эмнеге куттуктап жатабыз деген куттук болуп жатат да. Биздин саясатыбыз ошондой болот. Кандайдыр бир деңгээлде бир ийгиликке жетпей туруп эмнени куттуктайбыз. Ошон үчүн куттуктаардан мурун ушул илим күнүн башкача бир подход менен мен байкадым, баягы пикирлер келди да.
конференция, куттуктоо, торжественные вечери, торжественные мероприятия турат да. Биздин күткөнүбүз ал эмес. Биздин саясатты белгилөөчү мекеме катары биздин күткөнүбүз ал эмес. Биздин күткөнүбүз элге үмүт берүү албетте, бирок жанагындай үмүт менен. Жыл сайын аткарылган иш-чаралар менен эмес. Аткара турган иштерибиз же болбосо бүгүнкү чейин коммерциализация болгон. Дайыма кайталап айтып жатпап, ал эмне чыгып калды. Ар жакты басым чыгат. Мен кылсам, насип. Пикирлерimizi бүтөбүз. Жакынкы убакытта сиздерге өзүбүздүн позициябызды билдиребиз. Илим күнү боюнча көз карашыбыз ушундай. Башкача форматта. Азыркыга чейин бул башкача формат кандай экенин тактай элейбиз. Министр бизден көп нерсе күтүп жатат, бирок айткандары кыска нуска айтканда ушундай да. Жыйынтык көргөзөлү дейт да, жыйынтык көргөзөлү. Мисалы, дүйнөдө айтылат го, 1 сом салсаң, илим 10 сом алып келет деп. Наука, баягы билим эмес, илим. Биз өзүбүздүн 2023 жылкы бюджетибизге да киргиздик. Буюрса, $1 миллион каражат сурап жатабыз. Бир проект болсо, 2 проект үчүн өкмөттөн. Ошондо кайра өзүн жок дегенде 3 эсе өзүн актай турган бир проекттердин конкурсун уюштурабыз да буюрса. Ошол деңгээлде болбосо проекттерди даярдагандар болушунча көп, саны бар, сапаты жок деген сыяктуу болот да. Илим күнүнө дагы бир ойлоно туруңуздар. Башкача ойлонууңуздарды суранабыз. Ушул жерде мына 30-40 жакын киши отурабыз. Бул абдан чоң команда. Буюрса 10 ноябрда башкача форматта Кыргызстанда өткөрүүнү биз өткөрүүгө жетишебиз деп ойлойм. Кийинки маселе жылдык стратегиялык планды веб-сайтка жүктөө. Ар бир университеттин өзүнүн веб-сайты бар. Ошол жерде илим боюнча өзүнчө бир бөлүк болуш керек. Кээ бир университеттерде бар экен, кээ бир университеттерде жок экен. Кээ бир университеттерде болгон аты жөнү, телефону бар экен да. Бул эмне деген сөз? Ал университет билими менен гана электен атат деген сөз да. Чет мамлекеттик адам караганда ал жерде илим болуп жатканын түшүнбөй калышы мүмкүн да. Илим деген жерде проекттардын аты жөнү, проекттардын астындагы команда, кылган иштери, проекттер чачыран эмес, мүмкүн болушунча жыйнак болсо жакшы болот эле. Бир канча веб-сайтты карадык, ошол жака көз жүгүрүп койсоңуздар. Анан бул жерде сиздерден сурап жатканыбыз ол 23 сентябрга чейин 1 жылдын ичинде жогоруда айтылган идеялардын алкагында, жогоруда айтылган биздин ниетибиздин алкагында илимди башкача кылалы деп атпайбызбы? Илим күнүн башкача белгилейли, илимди Кыргызстанда башкача деңгээлге алып келели. Мурдагы кандайдыр бир бекип калган түшүнүктөрдөн бир аз чыгып, тенденцияны колайлы, материалисттик көз караш менен айтканда, 1 сом салып 10 сом таба турган проектилерди кантип иштеп чыгабыз, эмне кылабыз деген маселенин алкагында сиздерден стратегиялык план. Стратегиялык өлчөп таба турган болсоңор, жөнөкөй эле жылдык планды веб-сайтыңардан күтөбүз. Бизге болгону илим Маймылча Едуковский адресине болгону шилтеме жөнөтөсүңөр, ссылка жөнөтөсүңөр да. Биз ошол ссылканы басып, анан өзүңөрдүн веб-сайтыңарда
кандай пландар бар экенин көрүп турабыз. Бул 23 сентябрь. 30 сентябрда биз ким аткарып, ким аткарбагандыгы жөнүндө өзүнчө аудит өткөрөбүз. Акыркы дедлайндар ошол да, болгону ким аткарды, ким аткарган жок, болгону ошол. Негизи кара менен калың болуп коюлуп турган 14.09, 23.09 булар дедлайндар. Менин оюмча пландарыңар бар. Бирок ошону дагы бир сыйра мурдагы жылдарда кайталабай, дагы бир сыйра эмне кылсак болот деп, сиздер албетте силердин илимиңер, илимий деңгээлиңер боюнча ал темага, ал класска такыр кире албайбыз биз. Бул жакта болгон уюштуруп жатабыз. Сиздерден көп нерсе үмүт кылабыз, чыныгы илимий адамдар катары. Сиздерге жана сиздердин астыңардагы доктор, профессор, член кор, академиктер бар, ошолордун баарын буюрса, башкача импульс күтөбүз. Биз болсо бул жакта уюштуруп жагын алып кетебиз. Азыр Самат, сен жанагы буйруктардын бирөөсү жана неме болчу? Өзү немеден ошол. Азыр суроо жооп кылсак болот. Мен айта тургандарым бүттү, түшүнбөй калган болсоңор, ушу могу жерде жазылган пункттар боюнча биринчи пункт болгону эскертүү, экинчи жана үчүнчү пункт булар эртеңки күнү сиздерге сиздердин баягы ишмердүүлүгүңөргө байланыштуу нерсе. Эртеңки күнү түшүнбөй калдык, укпай калдык деп эч суроо жооп кылсаңар болот. Бирөө жазып атат, карасаң. Саматсыздарбы, суроо берерсиң болобу? Азыр кол көтөргөндөр боюнча очередь менен кетели. Биринчи ошо Бактыбек агай кол көтөрүптүр. Агайга сөз берели, андан кийин кол көтөрүп жазган боюнча очередь менен. Урматтуу коллегалар, биринчиден ошол Жылдызбек Жакшылыков агайды ушу илим министринин илим тармагынан жетектөөгө дайындалган үчүн куттуктайбыз. Угулуп атабы? Угулуп атат, рахмат. Экинчиден ошол мен айтайын дегеним абдан жакшы идеяны, абдан жакшы мындай демилгени көтөрүптүр. Бул деген сөз илимге министрлик тарабынан bundan кийин мындай жакшы иш жылат деген ойду билдирип атат. Себеби дегенде буга чейин ошо илим жагында алганда көбүрөөк басымды окууга басым кылчу окуу жайлар. Илим жагынан келгенде ошо биз каражат маселесин эч ушумалга чейин чече албай келгенбиз да. Себеби дегенде биздин илимий баягы жетишкендиктер болгон авторский баягындай свидетельстволорубуз, башкаларыбыз ошолорду колдоо иретинде биз ошо каражат маселесин чече албай жүргөнбүз. Ошол маселени идея катары ошол реформага көңүл буруп койсо жакшы болмок да. Себеби дегенде bundan кийин дагы ошол атайын эсептерденби же кандай бир каражаттардан ичине кошумча биздин илимпоздорго ошондой иштерге жумшалса, мен ойлойм жакшы болот эле деп. Анан эми негизинен мына 4-7 минут алып деген мен деле колдойм, жакшы идея экен. Себеби дегенде ар бир окуу жайдын, жогорку окуу жайдын илимий жетишкендиктери бар. Аны коомчулук көбү билбейт. Ошону жакшы бир мындай сапаттуу кылып тартып элге көрсөтсө, кызыгуу жаралат. Сөзсүз түрдө ал рейтинг, жогорку окуу жайлардын рейтингин бир топ алдыга түртөт деген ойдобуз. Эми мына илим күнүнө уюштуруу боюнча сөзсүз баягы ар бир окуу жай өзүнчө өткөрөт. Баягы жыл ичиндеги жыйынтыктарды ээ болгон кызматкерлер сыйланат. Анан мындай стандартный эле болуп атканда ошону башкача кылып деп атасыз. Сөзсүз түрдө андагы өзгөртүп сунуштарды берип бир форматта ошо министрликтен ушундай бир меме келсе, жакшы өтө турган болот эле да. Мен ошону дагы колдойм. Негизи ар бир вуздун дагы өзүнчө стратегиялык пландары бар. Ал стратегия 5 жылдыкта же 1 жылдыкта көрсөтүлгөн. Анын ичинде сөзсүз түрдө баягы стандартта берилген илимий багыт бар. Илимий багыттагы мемелер дагы ушу веб-сайтка жүктөө боюнча, анын форматын өзгөртүү боюнча дагы ушундай иш-чаралар өзгөрө турган болсо,
мен ойлойм бул тараптан сөзсүз түрдө илим багытыдагы бир жаңы жол менен кете турган мүмкүнчүлүк болот деп. Сөз түрдө эми нормативный акттарды айттыңыз, методиканы, рейтингтерди айтып атасыз. Эгерде ошол баары ишке аша турган болсо, биз сөзсүз түрдө биз мындай илим жагынан кичине прорыв жасайбыз деген ойдомун. А так, рахмат. Эгерде берген ошо тапшырмалар болсо, убагында аткарышка аракет кылабыз. Көңүл бурган үчүн рахмат. Кийинки сөздү берерден мурун бир нерсе кошпойм. Сен учетте Сесет коюн, видеолорду биз жөн эле сурап элебиз, бул келип бир жерден мусор болуп калбайт агай жейлер. Илим бөлүмүнүн өзүнүн YouTube каналы. Ошол YouTube каналда сиздердин жанагы видеолоруңар жарыяланат. Ал жер мамлекеттик деңгээлде канал болгондуктан буюрса, эртеңки күнү архив болуп калат. Эртеңки күнү университетиңердин жүзү болот. Азырынча баардыгын чыгарабыз. Кийинчерээк тандап сапаттуусун чыгарабыз дегендейчи. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баарыңар келип калганга аракет кылгыла. Бул жер эртеңки күнү элибизге дагы, элибиз биздин Кыргызстанда илим деңгээли чын эле башкача экен. Ушунун баары кылынып жатыр деп аябай объемный жүздөп саналган видео менен биз элге жеткирсек, анын элге жеткирүүнүн немелерин ойлоп табабыз, буюрса механизмдерин, таанымал адамдар аркылуу жана башка. Ошондо биз биздин өзүбүздүн жоопкерчиликтин бирөөнү аткарган болобуз. Видео ошол колдоо боюнча бир нерсе айта кетели, буюрса жанагы айтты го, указ чыгып калса, белгилүү деңгээлде абдан жогорку деңгээлде илимге каражаттар бөлүнө тургандыгын көрөсүздөр. Жарлыктын проектisi даярдалды, өкмөткө жөнөтүлдү, буюрса чыкканда силерге жарыялайбыз. Кол көтөргөндөргө берилет. Анда эмесе кийинки сөздү кол көтөргөн Нурмира Абдулловго эжекебизге берели. Андан кийин бул жакта чатка жазып аткандарга берип коелу. Анда эмесе Нурмира. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз дагы ушул бүгүнкү чогулуштун баардык катышуучуларына жана микрофондор аябай жаңырып, вообще невозможно окуганга. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү биздин ушул чогулушка катышып аткан баардык кесиптештерге жана уюштуруу билим берүү министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы жогоруда айтылган Жылызбек Жакыповичтин сөзүнө ылайык баардык ошол тапшырмаларды убагында аткарганга аракет кылабыз. Анан видео материал деп айтпадыңызбы? Ошону слайд түрүндө берсе болобу? Илимдин жетишкендиктерин. Ошондой суроо. Биздин жүзүбүз анан жөнөкөй эле слайд кылып, эч ким жок, ким экени белгисиз, мындай бир студенттин слайды сыяктуу болуп калса, уят болуп калабыз. Ошон үчүн видео дедим. Мисалы, пример берейинчи силерге. Бир факультетте, мисалы, мен иштеген университетте бир агайдын статьясы Q3 деп коет, жогорку деңгээлдеги даражадагы журналга чыкты. Анан азыр эле 100га жакын цитата алды да. Бул деген дүйнөлүк деңгээлде анын макаласы окулуп жатат деген сөз. Мисалы, жөн эле ошол агай менен отуруп, мен 4 минут алып неме кылып коймокмун. Эгер менин болгон бүткөн жетишкендигим ошол болсо, илимий, мен ошону агай менен отуруп, или топ 3кө кирсе. Агай, саламатсызбы, кандайсыз? Эмне жетишкендикке жеттиңиз? Кандай табылган илимий табылгалар таптыңыз? Сиздин 87 цитата алды, куттуктайбыз. Кайсы жерде чыкты деп, ушундай бир интервью кылып коймокмун, жакшы сапаттуу болуп видео тартып. Болду, ошону жөнөтмөкмүн. Бул дагы бир эртеңки күнү бул илимий жетишкендик да. 87 шилтемени канча иш алдык? Кээ бир академиктер член корпуска ала албайт атпайбы? Бирок бүгүн анткени которо албаган үчүн өзүнүн макаласын англисче жаза албаган үчүн чыкпай калды. Дагы беркини карасаңыз, 50 өлкөдөн шилтеме алып да. Демек, Кыргызстанда ушундай бир профессор бар экен деген деңгээлде. Бул мисалы бир жетишкендик. Бул бир эле баганы айтып атам. Баардык нерсени статья катары карабайбыз албетте.
Бирок силерге пример катары айтып атам да, канчалык жеңил тартып койсо болот. Агайдын кабинетте барып эле тартып койсо болот да. Же болбосо бир конструкция, бир PhD же аспирант бир нерсе жазып чыкты, ошону тартсаңар болот. Же болбосо бир педагог, мугалим абдан кызыктуу бир эксперимент жүргүздү. Дүйнөгө тааныла баштады экспериментти. Бир метод ойлоп тапты да. Уже 200-ге жакын стат алды. Методу уже колдонула баштады. Же болбосо Кыргызстандын университет мектептеринин уже 200-үндө колдонулуп жатат. Жана башта. Ушул сыяктуу баягы жыйынтыгы бар. Айтканда уялбай турган бир деңгээлде жетишкендиктер албетте бар силерде. Азыр ондоп саналат. Мен азыр айтпай эле турайынчы. Ондоп саналат. Ошонун ичинен тандап туруп эле топ 1 же топ 2 же топ 3-нү видео көрүп койсоңуздар жакшы болот. Анткени YouTube'да билесиңерби, презентацияны ачканда көрбөйт, эл көрбөйт, жаштар көрбөйт дегендей. Бул жерде багыт илимди элге, коомго, бизнеске жеткирүүдө, бизнести да ойготуп коелу да. Бизнес, университеттерде окумуш илимдери бар экен негизи. Биз билбей аткан турбайбы, алар менен иштешели деп анан заказ бере башташсың да. Максат ошо. Бизнести ойготуу, элди ойготуу, анан кайра эле бизнес силерге буйрутма берип, силерден илим ала баштайт да. Суроо жок болсо эжейдин кийинки илим дагы көтөрүлөт. Анан регламенттерде канча 3,5 турат. Урматтуу кесиптештер, суроо жоктор барбы? Сиздерге көңүлүңүздөгү регламенттеги баса белгиленген азыр 15 минут убактыбыз бар. 15 минуттун ичинде суроо жоопту бүтүрүп талкуулап алсак жакшы болот. Азыр кол көтөргөндөн Ишкөл мамлекеттик университет экен. Ишкөл мамлекеттик университет болуп атабы? Ушулар сурады окшойт. Ишкөл мамлекеттик. Азыр суроо ушулар сурады. Жок, Башка, э? Ишкөл. Игулга бер. Ишкөл мамлекеттик университет болуп атабы? Кыргызстан. Башка кийинки. Башка суроо жоктор барбы? Жазгандар болсо, дедлайндарды катуу карайлыбыз. Акыркы дедлайндан кийин коллегалар, мүмкүн бекен кайрылганга? Ооба агай. Мен тааныштырып коеюн, Бекжан Төрөбеков, Исхак Радаков атындагы Техникалык университеттин илим иште жана тышкы байланыш проректору. Урматтуу кесиптештер, бүгүн бардыгыбызга керектүү болгон чоң маселе козголду. Негизгиси айтылган милдеттер, жиберилген маалыматтар бизге эң керектүү. Мен бир-эки гана нерсени белгилеп койгум келет. Урматтуу кесиптештер, биз бардыгыбыз тең көп жылдык стаж менен иштейбиз университеттерде. Бүгүнкү мына айтылган милдеттерде карасаңыздар, илимге эң чоң жүк, эң чоң милдет белгиленди. Эгерде карап көрсөк, биздин мамлекеттик жана билим берүү боюнча программаларда илим боюнча конкреттүү көрсөткүчтөр, керектүү шарттар жазылды. Ошондуктан менин оюм боюнча биз буга чейинки билим берүү тармагында ар түрдүү билесиздер, жайнаган көп регламенттер, стандарттар, пландар, демек ар бир процесс толук мааниси боюнча, мөөнөтү боюнча, отчету боюнча так болгондуктан ушул багытта бирдиктүү, түшүнүктүү иш дагы жүрүп, ошондой эле мына бүгүн биз талап кылгандагыдай керектүү шарттарда маалымат берилет. Ошондуктан менин бир каалап кетерим ушул бүгүнкү айтылган жакшынакай иш самалыкты дагы улантып, илим боюнча керектүү болгон бул жерде билесиздер, абдан көп ар түрдүү иш чаралар бар. Ошонун баардыгын бүгүн ар бир университетте ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, билген аракетине жараша отурат. Бирок билесиздер, керек болсо дүйнө боюнча деле илим боюнча керектүү болгон милдетти, анын аткарылышы,
анын маңызы боюнча бир бирдиктүү иш чара, бирдиктүү бир багыт кылсак, бүгүнкү күндө бардык университеттерге өзүнчө бирден ар түрдүү багытта жогору ылдый болбостон бир бирдиктүү негизинен өтө керектүү болгон багыттар боюнча бир шашпастан керектүү иштердин аттары, анын формасы, анын мөөнөтү боюнча бир аз-аздан четинен баштап кыла берсек, буюрса бир жылдын ичинде илимге байланышкан бардык түйшүктөрдү, бардык милдеттерди, мамлекеттик тартиптердин бардыгы өзүнчө түшүп, бир жылдын ичинде толук циклды калыптап, ошондо бизде биринчиден иштин шарты, анын аткарылышы, анын маңызы боюнча бардыгыбыздан бир дүйнөлүк шартка туура келген багыт боюнча иш чара болуп, негизгиси студенттерге, мугалимдерге жалпы эле илим боюнча биз бүгүнкү айткан разработкалар болсун, моделдер болсун, видео болсун, ошондо бирибизге ар бирде болгон жакшы иш чараны карап, жыйынтыгында бардык Кыргызстандын улуттук масштабында илим боюнча алдыга жылган иштер негизгиси элге, журтка, дүйнөгө көргөзө турган илимий жыйынтык болот деген мен ой билдире элем. Чоң рахмат абдан. Рахмат сиздерге. Маңыздуу. Анан кийин мен ушул багытта, урматтуу кесиптештер, ушул багытта биз университетте болгон материалдарды, практиканы бөлүшкөнгө чын жүрөктөн макулбуз. Чогуш шашкенге бул улуттун, мамлекеттин, өлкөнүн кызыкчылыгы боюнча бардык болгон жакшы методдорду, практиканы бөлүшсөк, ошондо баарыбызга жеңил жыйынтык болот деген менин оюм бар. Рахмат агай. Бекжан агайдын сөзүн улай мен бир комментарий кошуп кетким келип атат. Чоң университеттер, мен жана топ 3 деп айтпайм, топ 3 жетишкендик, илимий жетишкендик боюнча мындай видео жасап деп жана мындай карай келсем, чоң университеттер үчүн 3 жетишкендик абдан аз болуп калышы мүмкүн да. Бирок жана убакытты ашпай, 7 мүнөттү ашпай, ондогон жетишкендиктерди мына кыска кошуп кетсеңер болот. Мындай видеолорун жана моделдерди деп атпайбызбы, модельдерди, конструкцияларды көргөзүп, сөз менен айтып дегендей. Ал эми силердин креативдүүлүгүңөрдүн дараметине жараша болот. Чектебейли, 3 деп чектебейли. Бирок 7 мүнөт деп чектейбиз. 7 мүнөттөн ашпасын, бул YouTube каналга коюлат, YouTube каналда калат. Бул ошо байлыгыбыз болуп калат. Ушуну эмне кылдыңар дегендерден мына ошо YouTube каналда көргөзөбүз да, баары. Силер да көргөзөсүңөр, биз да көргөзөбүз. Кылган иштерибиз, анан эртеңки күн бизге жыйнаганга да жакшы. Эртеңки күн мамлекеттик деңгээлде саясат жүрүп, биз миллиарддаган сом бөлөбүз. Азыр ошондой ниеттер болуп жатат да, 1%ке чейин депчи, бул миллиарддаган сомго кете келет кийинки жылдары. Эгер өтүп кетсе, ошондон биз аларга мына ушундай иштерибиз бар, ушуларды колдоо кылалы, ушуларды монетизация кылгыла, ушуларды өндүргүлө дей турганга биздин бир нерселерибиз болуш керек да, көрсөтө турган бирликтүү бир база. Кийинки канча мүнөт бар? Суроо жооптууларды беребиз. Саламатсыздарбы, мен уруксат берсеңиздер, Арыкбаев Русланбек, Ош мамлекеттик университети, бир канча суроо жана сунуштар бар эле, айта берсем болот? Угуп атабыз. Биринчиден, ошол билим берүү министрлигинин мынау өзгөртүүлөрүн колдойбуз, себеби өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө университеттик илим гана, академиялык илим жана университеттик илим деген түшүнүктөр бар. Ошондуктан бул билим берүү менен сөзсүз, жогорку кесиптик билим берүү сөзсүз түрдө илим менен коштолуш керек. Керек болсо илим биринчи орунда туруш керек дегендей. Жогоруда Расул Оозбековичтин мындай координациясына өткөндүгү туура чечим. Анан жаңы ушул бөлүмдүн башкармалыктын жетекчилигин дагы куттуктайбыз. Сиз менен чогуу иштешебиз деген, мындай жемиштүү иштешебиз деген ойдобуз. Жылдызбек Жакшылыкович. Анан ушул бир канча маселелер бар эле да, ушул убакыттан пайдаланып, биз алыста жашабыз, онлайн болсо дагы айтып кетсек. Биринчи кезекте ушул билим берүү министрлиги координациялай турган ушул сиз айтып аткан министрлик тараптан жылда жарыялануучу долбоорлор, илимий долбоорлорго акча бөлүнөт. Ушул жерде ушундай чоң маселелер бар. Бул кышында да коюп ушул жөнүндө ойлонуп атышкан. Ушул жөнүндө карап койсоңуздар,
Бул жерде мисалы үчүн долбоорлор ар бир региондордон областтык негизде илимий техникалык кеңеш түзүлгөн, ошолордун сунушу менен приоритеттүү багыттары аныкталат эле да. Ушунун дагы четкий механизми дагы бир сыйра карап койсоңуздар, себеби көбүнчө мына региондо жайгашкан окумуштуулардын жазган долбоорлору өтпөй калып атат. Себеби мисалы үчүн Ошто жайгашкан илимпоз ушул Күйдө же болбосо башка региондогу маанилүү маселени изилдей албайт. Ал биринчи түрдө ушул региондогу конкреттүү нелерди изилдейт да. Агай, чындыктан мен дагы ушул проект боюнча жооп берип коеюн. Буюрса чечебиз, механизмдер иштелип чыгат. Жаңы эле келдик, мен анын баарын көрдүм. Бүт баардык нерсени веб-сайтта ачык, айкын жазабыз. Шаг мындай 1, 2, 3 деп коюп коебуз. Ошо мисалы 9 этап болсо 9 этап менен баардык нерсе билет. Адам фактар болбойт, аны ойлонтабыз. Дагы бир ушул жерде айтып кое турган нерсе, мындай маселе бар биздин университетте или жалпы эле. Мына экономисттер менен чогуу иштеш керек болуп атат. Себеби долбоордон утуп алган акчаны айлык маяна кылып алганда, бул көпчүлүк илимпоздор университетте иштегендиктен ставкасына кошулуп, эсептелгенде акча аз болуп калып, ушундай нааразылыктар бар да. Кээ бирлерде счетный палата текшерип, бул жерде 2 ставка болуп кетиптир, муну ашыкча бербеш керек деген маселелер бар. Ушунда эске алып койсоңуздар. Кийинки сунуш ошол жогоруда айтып өткөн рейтингтерди, илим боюнча рейтингтерди буга чейин дагы министрлик тарабынан конкурстар, сынактар өткөрүлүп келатат. Бирок өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда бул дүйнөлүк университеттин глобалдык рейтингтери QS же болбосо шанхайский рейтинг жана башка дегендердин критерийлерине карап түзүлсө деген ойдобуз да. Себеби мынау илим бөлүмүнүн өзүнчө критерий примитивдик, анан университет катышканда башка критерий менен эсептелгендер туура эмес болуп калат. Ошондуктан жок дегенде мына QS агенттигинин критерийлери менен ал жерде билесиздер, жалаң гана Scopus базасындагы чыккан макалалардын баягы шилтемелердин саны, анан коллаборация иштегенин жана башка ушундай анализденет. Анан ушул жерде Жылдыбек Жакшылбек, сиз билсеңиз керек, министрлик тарабынан жана ушул университеттердин ассоциациясынын биргеликте мына Scopus базасына жазылуу аракет болуп атат. Бирок ушул жакта дагы сиздердин ушу бөлүңүздөр чоң жардам берип, контролдоп, керек болсо инициативаны колго алып, ушуну ишке ашырганга жардам берсеңиздер. Себеби эң биринчи илимпоздордон алдын биз ушул университеттеги бизге керек болуп атат. Себеби азыркы учурда ушу Scopus базадагы Кыргызстан боюнча ар бир окуу жайдын канча илимпоздун статьясы бар, кайсы журналдарда канча эселеген, ким ага шилтеме жасаган деген жалпы, мисалы үчүн РИСти биз анализдей алабыз да, Scopus'та конечно анализдей албайбыз. Ушул багытта ишмердүүлүк жүргүзсөк. Анан жаш окумуштуулар кеңеши түзүлүп ишке баштады. Ушуну дагы көз карап койсоңуздар. Анан ушул жерде студенттик илимий коомдор университеттерде түзүлгөн, ушуну может Кыргызстандын деңгээлинде дагы бир ассоциация түзүп берсек. Анан мынау бизнес инкубатор азыркы учурда ушул ар бир вуздарда ачылды. Ушул жерде дагы мен ойлойм, сөзсүз түрдө ушу студенттик илимий коомдор, студенттик илимий кружоктор менен дагы чогуу иш алып барышыбыз керек. Анан дагы бир нерсе, Жылдыбек Жакшылбек, кечиресиз, эң негизгиси сиздердин бөлүмүңүздөр бизге мунаны чечкенге да жардам берсеңиздер. Бизде өзүңүздөр билесиздер, илимий педагогикалык кадрларды даярдаш үчүн 2 институт уже калыптанып калды. Бири бул аспирантура, экинчиси PhD докторантура программасы ошо лицензия алып уже университеттерде ишке ашырда. Ушуну мен ойлойм да, илгерки бардык илимий мектептер Кыргызстанда ушу башка сырттан ушу максаттуу аспирантура, азыркы заманбап формасы PhD докторантура, башка жакта илимий стажировкалардан окуп келип, анан ошол жактан илимий мектептерди бул жактан ишке ашырат да. Анан азыркы мезгилде аспирантурага кимдер квота берет, анан кийин бардык жоболорду изилдеп келгенде аспирантура менен кошо изденүүчүлөрдүн институту соискательство деген ВАК тарабынан дагы жобосунан запрещение жооп экен. Ушул тарабынан дагы ушул жардам берсеңиздер. Түшүнбөстүктөр бар да, кээ бир вуздарда уруксат берип аткарган, кээ бирлерде жок дегендей. Анан мынау сиз айтып аткан азыр мынау бардыгын колдойбуз, жакшы идея, мынау видеороликтер жасоо, жана мына стратегиялык пландар түзүү колдойбуз, аткарабыз. Ушуну официалдуу эгер
Borçluluk gelirse aşağıda bir kat yolda koysanızlar bizim. Rahmat, reglament. Agay, çok rahmat, abdan жақсы ойлооңузду айттыңыз. Азыркы маселелердин баары өкмөттүк деңгээлде, министрлик деңгээлинде эмес, өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп жатат. Буюрса эртең Акылбек Усенбековичтин кабинетине ушу сиз айткан нерселердин бюджетине чейин барат буюрса. Эми жакында азырынча угузан экенбиз, эмнеге угузан экенбиз? Так чечиле элек болгон үчүн. Так бул багыттардан иштер аткарылды, көптөгөн иштер жерine çeyin düzüldü. Tak çeşitliğinde buyursa var sizler. Hazır bir slide kalkmak götürülür. Gene. Şunu menen bitirsek oldu. Bir slide yıldır koysam. Hurmatlı kollegalar, hazır kımı Ruslan Agay, hazır kayıtkanlarımızın bağırın ilim Maymılça, Sabachka, edu.gov.kg'ga жазыңыз. Buyursa, mından keyin şunday formatda işleyip, uşul adresке kelgen, kolundan gelişince, gücünüzün yetişince, hizmetkerlerimizin komandabızına, bu jakta komandabız oturат. Komandabızın gücünün yetişince, her bir mesele karalat. Ошон үчүн баягы list.ru, mail.ru, gmail, жана башка дегендерге жөнөткөнүңүздөр мынакей өзүңөр көрүп атасыздар. edu.gov.kg Edu.gov.kg булар биздин расмий адрестерибиз. Ушул жердеги ар бир кат мониторинг алынат, жообу берилет, ооба же жок деп сөзсүз сиздер менен иштешебиз. Ошон үчүн азыркы айтылган нерселер асманда калып калбаш үчүн азыркы айткандын баарын сонун формулировка кылыңыз дагы жазып коюңуз. Анан биздерди катып өтпөңүздөр, биз бирбиз, силер көбүңөр. Силер жазсаңар, анан силердин ошого жараша биз саясат иштеп чыгабыз дагы, анан силер менен иштешебиз. Мындан кийинки байланышуу каттары жанагы видеолорду жөнөткөндө ушул edu.gov.kg'ga жөнөтөсүңөр. Мага лично начальник катары бир нерсе маселе жазышыңар керек болсо, тездетишиңер керек болсо, кээ бир маселелерди жылдызбек.жакшылыков edu.gov.kg'ga жазасыңар. Андан кийинки жанагы положениялар боюнча болсун, жарлыктын жаңы чыккан илим боюнча жарлыктар болсун, жана башка edu.gov.kg биздин министрликтин веб-сайтында илим деген пункт бар. Ошол жерде биздин команданы көрсөңүздөр болот. Ошол жерде биздин жаңы башталды да, буюрса жаңы жарыяларды, жаңылыктарды мындан кийин биздин байланышуу каналдарыбыз ошол жерде болот. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандай жөнөкөй бир чогулуш уюштуруу абдан оор билесиңер. Же силер келишиңер керек, силер кыйналышыңар керек, же биз кыйналышыбыз керек. Ошон үчүн антип отурбай мына интернетти колдонолу, биздин расмий имейлдерибизди жазууга мүмкүн болушунча сиздер дагы gov.kg деп ала албасаңар дагы edu.kg деген адрестерди алганга аракет кылгыла. Университеттериңерде бар, мындай эртеңки күнү чет мамлекетке чыкканда да мындай авторитет болот да. Булар мындай авторитет университет депчи. Мүмкүн болушунча Gmail болобу, Mail.ru болобу, List.ru ошолордон кутулалы. Анткени алар чет мамлекетте дейм ба, дүйнөдө авторитети жок. Ошондуктан университетте иштеп жаткандыгыбызды илимпоз экендигибизди далилдеш үчүн кичинекей нерселерден баштасак болот. Жөнөкөй эле имейл адрестерден баштасак болот. Биз министрлик ошондой нерсени баштадык. Сиздер дагы буюрса, сиздер менен чогуу биринчи жөнөкөй эле кадайсы техникалык маселелерди чечип алсак, ар жагы буюрса чечилет. Регламент боюнча убакыт бүттү, коллегалар. Келип катышып бергениңер үчүн, онлайн катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Мындан ар жагын биз WhatsApp группасы аркылуу, илим maymulcha.gov.kg имейл аркылуу жана Жылдызбек Жакшылыков maymulcha.gov.kg адреси имейл электрондук адреси аркылуу жана министрликтин расмий веб-сайтындагы илим бөлүмүндөгү жаңылыктар аркылуу, материалдар аркылуу силер менен байланышабыз. Мына калган учурда Бишкекке келип калсаңыздар ар дайым кабинетибиз ачык. Бардык маселелерди колубуздан келишинче талкуулаганга, андан жылдырганга аракет кылабыз. Чоң рахмат катышканыңар үчүн. Sen
Да. Çatıda bir qancha ideyalar aytmoqda, shuni ba'dan bizim adresga yazib qo'yildi.